Каркара чек ара кызмат бөлүмүндө 5 үй бүлө бар. Алар болсо дагы ушул заставанын ичинде эле үй бүлөлөрү жанында аны менен катар эле бекенге кызмат кылып келишет. Сиздерди дагы ушул үй бүлө менен тааныштыргым келип турат. Чек ара заставасынын старшинасы Казиев Адлет байкебиз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Негизи эле алгач ушул кызматта канчадан бери акылап келе жатасыз? Ошондон Мен бул чек ара кызматына 2012-жылы 31-майдан бери кызмат кылам. Бул Каркара чек ара кызмат бөлүмүндө 2021-жылдын июнь айынан бери бuyakta кызмат. 3-4 жыл болуп калыптыр да. Үй бүлөңүз менен бул жакка келгениңизге. Үй бүлө менен Акшайрак чек ара кызмат бөлүмүндө, Карасай чек ара кызмат бөлүмүндө иштедим. Бuyakка старшина кызмат ордуна Каркарага келдим. Чек арачынын жубайы болуу кандай экен? Эжеке сизден сурайлы. Чек арачынын жубайы болуу оңой эмес болуш керек. Башында күнөгөн жокпуз. Жаңы үйлөнгөндө аралыкта жашап калдык да. Адлет Акшайракта жашап калды. Мен ылдый болуп калаттым. Эми азыр көндүк, жеңил эле да. Чогуу жашап атканыбызга жеңил эле, мурун мындай көнбөгөнгө оор болчу. Алгачкы таанышканыңыздар кандай болгон? Анан чек арачы дегенде эле сиз мындай бир кооптонуу болгон эмеспи? Анткени командировкадан командировкага үй алмаштырасыздар, башка жерге турукташып кетүү дагы оңой эмес дегендей. Баарына даяр болуп, анан кабыл алсаңыз керек бул чечимди. Ооба, биз таанышкан деле эмеспиз, биз ала качып кеткен да. Кеп бул жакта турган. Андан кийин үйлөнгөндөн кийин билдим да, жашоо ушундай экенин. Көп жер алмаштырдык, көп жер 2 заставага котордук. Ошо бара-бара көрүп кеттим. Башында эми кыйынчылыктар болду. Алып качып кеткениңизге караганда даана эле билген окшойсуз, кабыл алат, мен менен кайсыл жака болбосун барат деп, кыйынчылыктарга чыдайт деп, Ооба. Бияктын эн атасын таанышмын. Ошо. Мындай телефон менен сүйлөшүбүз, анан аяктан мындай спутниковый связь бар, ылдый жака отпускага келгенде сүйлөшөсүң, аякта сотовый связь жок. Анан ылдый жака түшкөндө өргүн эсебинен үйлөнүш керек болуп калды. Ошол убакта срочно үйлөнүп, ошо менен Акшайракка кеткен. Андан 2 кызыбыз бар. Аттары ким? Улуу кызымдын аты Арузат. Азыр каникулда жүрөт буякта, өзү садикте. Быйыл акыркы жылы ошо садикке. Сентябрда 1-класска барат. Айылым 4 жашка чыгат жакында. Бала бакчага кайсыл жакка барат? Бала бакчага айылга чоң эне чоң атасыныкына барат. Бул жаныбызда болот постоянно. Азыр бул жакта сиздер менен өзүңүздөр дагы түгөл болуп, бир жагынан сүйүнүп, 2 кызыңыз колуңузда сүйүнүп турган чагыңыздар экен да. Азыр сырттан дагы биз көргөнүбүзгө караганда шарты деле жакшы эле экен, Тиричилик эми агабызго сыртта болуп кызмат кылат, анан үй тиричиликтин баары сизге калат. Кандай ушул жагы шарты? Ысык суу ичинде, свет суу бар. Үй жылуу, от жакпайсың. Кышында свет өчүп калса жагабыз да, жакшы. Бул заставаныкы азыркы биздин условиябыз. Ылдый жактагы айылдардыкына караганда жакшы да. Бүт баары үйдүн ичинде, суу үйдүн ичинен чыгат, ысык суу, муздак суу үйдүн ичинен чыгат. Душ бар ошонун ичинде. Шаардыктарда эле жашайбыз да. Биз башка чек ара заставаларга барганда дагы айтып калышты, эми бул жакта жашаганыбыздан, шааргадан алыс болгон үчүн той аштарга дагы бара албай калабыз деп. Сизде кандай болот? Ушундай болчу. Биз 2 заставада болуп келдик. Акшайракта, Карасай деген заставаларда. Ал жакта ушундай той аштарга барчу эмеспиз да, көбүнчөсүнчү. Укпай деле калчубуз аяктан. Анан ылдый жакка келгенде улуп, деп калчубуз да. Азыр бул жактан интернет бар, связь тартат. Той аштардан негизи мен калбайм деле да. Бул жолу ошондой жумушуна байланыштуу бара албай калат. Машина бар, жайкысы маршрутка жүрөт. Кудайга шүгүр эле бул жакта жашаганга. Той аштардан калбайбыз. Барып келебиз. Барып келели эми деп туугандардан алыс болбойлу катышып туралы дейт экенсиз да. Жакшы да. Бактылуусуздар.
ооба бактылуу болсо Кудайга шүгүр жакшы баары. Сыймыктанасыз бир жагынан. Ооба. Сыймыктанабыз. Чек арачынын жубайымын деп баш көтөрүп айтып кызмат кылып жатат. Аны менен кошуп мен дагы ага колдоо көрсөтүп жатам деп айтып калсаңыз керек. Ооба. Эми сурап калышат да, жолдошуң эмне болуп иштейт дегенде сыймыктануу менен айта аласызбы? Ооба, сурап калышат. Классташтарым, подружкаларым билишет, алар ошакта иштейт экенибизди. Ошол телефондон сурап калышат, качан келесиңер, бул жака качан келсеңер чогуу турабыз депчи. Ошол түшүнүшөт алар да бизди. Ошо алыс жакта жашаганыбызды күтүп турушат бизди. Бул жака барганыбызды чогуу туруп, мындай майрамдарда чогуу көрүп калабыз. Ошо. Кыздарыңыз мындай чек арачы болуп иштейт атам деп билишеби? Болсо түшүнөт. Түшүнөбү? Ооба, билет. Эмне деп калат? Бул жакта жүргөндө бул азыр каникулда да. Атасына жакын да бул улубуз. Жумушка кеткенде бат-баттан сүрөт. Атам качан, папам дейт. Папам качан келет? Папамды сагындым билет. Кенеди жака жумушка кетип калса эле, папам качан келет? Папамды сагындым деп ойлоп турат. Ошо бул билет папасын качакта жумушта иштегенин. Жакын ошол да. Папаңдын иши жагабы? Эмне иш кылат папаң? Сагынасыңбы кээде папаң алыска кетип калганда? Сагынасыңбы? Папага качан келесиз дейсиңби? Кандай патриотту ыр билесиң, бизге ырдап берчи? Кайсы ырды билесиң, Арзу? Папамага ажалар бастамга алгаштуу билимди алып беттен алабыз. Бул жактагы негизги жумушуңуз боюнча дагы сурай кетейин. Кандай кызмат кыласыз? Кыйынчылыгы, кызыгы, кызыкчылыгы, артыкчылыктары эмнеси жагат? Бuyakta чек ара кызмат бөлүмүнүн старшинасымын. Чек ара кызмат бөлүмүнүн өздүк курамынын продуктусу менен жана баардык керектүү каражаттар менен камсыздап берүүгө мамилеттимин буякта. Өздүк курамга мамлекет тарабынан эмне керек болсо, башка жерден которулуп келгендер болсо, аларга ошо керектүү каражат, жабдыктар менен камсыздап берүүгө мен милдеттенип элем. Тамак ашын күнүнө 3 маал тамак берет. Буякта поварга барып, ошо тамак аш менен, кийим кечеси менен алыскы нарядтарга чыгабыз. Бияктын кызыгы эми чек арада убагында кызыгы деле билинбейт. Бир убакыт өткөндөн кийин анан кызыгы. Мисалы, башка заставаларда жүргөндө, связь жок заставаларда жүргөндө, ошол убакта кызыгы деле билинбейт. Азыр бияка келгенде интернеттен, эмелерден тажаганда ошол эле заставада жакшы экен, бир жыл болсо дагы ушул эмеден телефондон эс алып келчү экенбиз да ошол убакта деп. Эми жогоруда айтып калбадымбы? Чек арачынын аялымын, жубайымын деп сыймыктануу менен айтып каласыз деп, аны дагы өзүңүз да тастыктап кеттиңиз. Анан бирок анын артында аны менен бирге эле кооптонуу, тынчсыздануу бар болсо керек. Ооба, болот. Ар кандай ситуациялар болуп калып атат го. Жаңылыктардан калабыз. Ошондо биринчи эле ошо жолдошубуз оюбузга келет да, эмне болот экен депчи. Биринчи эле биздин жолдошубуз кетет го ошондой жерлергечи. Кандай болот, эмне болуп кетет, мындай тынчтык эле болсо экен деген эң биринчи сезим ошол эле болот. Тынчтык эле болсо экен депчи, дүйнө жүзүндө тынчтык эле болсун, согуш болбосун деп. Ар кандай эмелер ситуация болуп кеткенде ошо коркобуз биз. Бирок мекенге кызмат кылып атат, элүү жерди коргоп атат деп бир четте ушу менен да сыймыктанабыз да. Ошол дагы сиздерди мындай бир жибитип турат экен да, э? Ооба. Эң сонун бактылуу болуңуздар, түбөлүк бактылуулук каалайбыз. Сиздердей үлгүлүү үй бүлөлөр көп болсун, мекенибизге кызмат кылган инсандарыбыз көп болсун. Сиздер бар, биздин азыр жашообуз тынч, мамлекетибизде туруктуулук болуп турат. Ыраазычылык билдиребиз.